Министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги 1,5 жылдыктын жыйынтыгын караган басма сөз жыйынын өткөрдү. Ага жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышып, өздөрү кызыккан суроолорго жооп ала алышты. Жыйында алгач Кыргыз патенттин директору Рахат Керимбаева жарым жылда жасалган иштердин жыйынтыгы боюнча маалымат берди. 2026-жылга чейинки мамлекеттик жана улуттук өлкөнү өнүктүрүү программасынын негизинде иштер жүрүп жаткандыгы кабарланды. Кыргыз патенттин негизги багыттары болуп, интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо, аларга экспертиза жана каттоо жүргүзүү, авторлордун, аткаруучулардын жана укук ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу, инновацияларды өнүктүрүү эсептелет. Бүгүн товардык белгилер эмне себептен керек? Баягы товардык белгим деп каттабай, бүгүн рынокто ал иштеп жүрө берет, анан бирок ошонун баягы каттоо керектигин билген баягы кичине дилгир кошунасы анын товардык белгисин каттап алышы мүмкүн да. Анан келгенде ошол өзү 20 жылдан бери же 10 жылдан бери иштеп жүргөн товардык белгилери бүгүн занят болуп калып атат. Анан ошону ишкерлерге түшүндүрүп, биздин кызматкерлер барып базардан же башка жерлерден же чогултуп, ушинтип баягы жакындан жалпак тил менен түшүндүрүп бергенге аракет кылып атат да. Эми бүгүн пошлинасы деле көп эмес, ошо баягы коюлган сумма бар, ошо пошлинасын төлөп, бирок ошондо коргоого алып алса болот. Жыл башынан бери 5 долбоор министрлер кабинети тарабынан бекитилген. Жана учурда 3 ченемдик укуктук актыны президенттик администрация кароодо. Ачык кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүнү өркүндөтүү максатында иштеп жаткан атайын сайтта өнөр жай менчигинин жана автордук укуктардын 1058 объектилери ачык реестрлерине жайгаштырылган. Товарлар өзгөндө өзгөн күрүч, Баткендин күрүчү, Арсланбаптын жаңагы атбашынын балы сыяктуу товарларыбыз ошо географиялык көрсөткүч катары баягы дүйнөлүк рынокторго чыгуунун шарттуу шарттарын баягы мыйзам жагынан бекемдеп, анан алардын ишмердүүлүгүн дагы калыптандырганда, андан ары баягы рынокко чыкканга аракеттерди Кыргыз патент тарабынан көрүп, окутуу иштерин, жолугушуу иштерди ишкерлер менен, ассоциациялар менен ошондой иштерди жүргүзүп келатабыз. Анан эң башкысы Женевадагы көргөзмөнү айтсак болот да. Бул баягы тарыхый көргөзмө болуп калды десек болот. Ошончо 193 мамлекет катышкан, интеллектуалдык менчик өкүлдөрү, министрлер, элчилери катышкан көргөзмөгө ошо 11-ден баштап 16-сына чейин ошондой бир чоң көргөзмөнү уюштуруп отурдук да, Манас эпосу жана Залкарыбыз Чыңгыз Айтматов жөнүндө. Ушундай бир башка тилдеги адамдар келип, ошо биздин маданиятыбыз менен тааныштыгын айтып атса, мындай бир чоң мындай бир сыймык болот экен да. Демек, бул көргөзмө дагы максатына жетти. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун жетекчиси Дарин Танк мырза дагы ошо Кыргызстандын маданияты, ошонун ичинде Манас эпосу, Залкарыбыз Чыңгыз Айтматов жөнүндө ушундай бир жакшы ой пикирлерин айтты да. Басма сөз жыйынынын соңунда Швейцариянын Женева шаарындагы интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун штаб-квартирасында Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган кыргыз адабияты менен искусствосунун эл аралык көргөзмөсүн өткөрүүгө кошкон олуттуу салымы жана активдүү иши үчүн Кыргыз патенттин ардак грамотасын тапшыруу аземи болду. Ошо бир күн маданиятыбызда эже Тополтоодо эмгеги көрүндү да. Биздин бир уч маданиятыбызды, бир уч салтыбызды ушу эжеге жакшы көрсөтүп бере алды деп айтабыз. Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги алдыда дагы бир топ ири долбоорлор менен иштөөнү, эл аралык иш-чараларга активдүү катышууну улантат. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек.